Япошка унааларын тартып көрсөтөбүз. Ушул Honda Accord 2001-жылы чыгарылыптыр. 2.3 объемдо $4600. Салонду көрөбүз. Мондай коробка автомат, змейка коробка деп коет. Отургучтар велюр. Универсал. Кузовтун абалы дагы жакшы. Эч кандай азыр жасай турган жери жок кузовта. Ал эми бул жакта Honda Step. $2004 чыгарылыптыр, 2.4 объемдо. $9,500. Пробег 149 000 км жүргөн. Мына салонду азыр көрөбүз, азыр жабык. Ушундай кузовдун абалы жакшы. Эч кандай азыр урулган, чийилген жери жок. Кузовдун азыр абалы жакшы, жасай турган жумушу жок. Toyota Estima бул жакта турат. Азыр анда тартып көрсөз. Ал эми бул Toyota East. Чыгарылган жылы 2004, 1.8 объемдо. То есть 1.5 экен, $6200. Пробег 173 000 км жүргөн. Кузовдун абалы жакшы. Toyota Estima 2003-жылы чыгарылган, 2.4 объемдо, $8600. Пробег 169 000 км жүргөн. Салонду көрүңүздөр. Ушундай салон, монитор бар. Кузовдун абалы жакшы. Азыр кузовда жасай турган жумушу жок. Азыр дөңгөлөктөрү жайкы. Honda Civic 2003-жылы чыгарылган, 1.6 объемдо. Баасы $6200. Пробег 208 000 км жүргөн. Кузовдун абалы азыр жакшы. Эч кандай урулган, чийилген жери жок. Жакшы абалда. Дөңгөлөктөрү дагы азыр кышкы. Салонду көрүңүздөр өзүңүздөр. Ушундай отургучтар. Subaru Forester 2004-жылы чыгарылган, 2 объемдо, $6600. Газ, бензин. Салон жабык, сыртынан тартып көрсөтөбүз. Ушундай коробка автомат. Кузовда жасала турган жумушу жок, дөңгөлөктөрү кышкы. Toyota Caldina чыгарылган жылы 2003, 1.8 объемдо. Баасы $6700. Пробег 180 000 км жүргөн, дөңгөлөктөрү кышкы. Кузовдун абалы жакшы. Ушундай салон, отургучтар ткань. Салонду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Коробка автомат. Honda CR-V.
2004-жылы чыгарылган, эки объемдо $7,500. 4 экен, пробег 200,000 километр жүргөн. Салонду да көрүп турасыздар, монитор бар. Кузовдун абалы жакшы, мындай запаскасы бар. Азыр кузовда жасай турган жумушу жок. Үстүндө мындай люк дагы бар. Ал эми ушунун жанында Honda Odyssey 2002-жылы чыгарылган, 2.3 объемдо $6,900. Байланыш номери 0550 56 55 55. Пробег 194,000 километр жүргөн, коробка автомат. Кузовда жасала турган жумушу жок. Honda Odyssey абсолют экен бул. Азыр салонду көрөбүз. Мындай тканевый отургучтар. Коробка автомат. Toyota East. Чыгарылган жылы 2003, 1.3 объемдо. Баасы $6,000. Коробка автомат. Салонду көрүңүздөр, мындай таза, монитор бар. Отургучтардын абалы дагы жакшы, кузовдун абалы дагы жакшы. Мындай азыр жасала турган жумушу жок кузовда. Эми дөңгөлөктөр жайкы. Honda Inspire 2003-жылы чыгарылган, 3 объемдо $7,200. Коробка автомат, расход жүзүнө 12. Салонду көрүңүздөр, коробка автомат. Отургучтардын сыртынан чехол капталган, монитор бар. Кузовда жасала турган жумушу жок, азыр кузовдун абалы жакшы. Дөңгөлөктөрү жайкы. Toyota Alphard 2004-жылы чыгарылган. Бул абхазский номерде экен, Абхазиянын учетунда. 3 объемдо $8,500. Кузовдун абалы азыр жакшы, эч кандай кузовда жасала турган жумушу жок. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ал эми салонду көрөбүз. Мына ушундай салон. Монитор бар, отургучтардын абалы жакшы. Honda Civic 2001-жылы чыгарылган. 1.5 объемдо $4,400. Пробег 300,000 километр жүрүптүр. Кузовдун абалын көрдүңүздөр өзүңүздөр. Коробка автомат, отургучтар велюр. Honda Step бул жакта 2003-жылы чыгарылган. 2 объемдо $7,500. Один хозяин. Кыргызстанда бир жол бир эле кишинин колунда жүргөн экен. Кузовдун абалын көрүңүздөр өзүңүздөр. Азыр кузовда эч кандай урулган, чийилген жери жок. Отургучтар мындай велюр. Ал эми бул жакта Honda Fit автоунаасы.
2004-жылы чыгарылган. Так, 1.3 объемдо $6,500. Торг есть дейт. Пробег 167.000 километр жүргөн. Кузовдун абалы жакшы. Кузовду азыр жасай турган жумушу жок. Салонду дагы көрүңүздөр. Ал эми бул жакта Subaru Forester 2002-жылы чыгарылган, 2 объемдо $6,300. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонду көрүңүздөр, коробка автомат. Арткы камерасы бар, кузовдун абалы жакшы. Азыр кузовда жасай турган жумушу жок. Жакшы. Toyota Wish. Кузовду көрүп турасыздар. Арткы камерасы бар, кузовда жасала турган жумушу жок. 4 ВД. А 2004-жылы чыгарылган, 1.8 объемдо. 7.200 доллар деп жазып коюптур. Бирок үстүнө баасын түшүрүп, срочно сатылат экен, 6.800 кылыптыр. Пробег 190.000 километр жүргөн. Мынакей салонду көрүңүздөр.